азыркы темабыз ислам дининин тарашы. Мына ушул темада биз ислам дини кандай кырдаалда, кайсы убактарда кимдер тарабынан Кыргызстанга, анын ичинде кыргыздардын арасына тарагандыгы жөнүндө комментарий берелик. Кыргызстанда патриархалдык, феодалдык мамилелерди үстөмдүк кылышы элдин рухий турмушунда диндин маанилүү орунду ээлешине себеп болгондо, мусулманчылык менен катар диний алгачкы ишенимдердин калдыктары кыргыздардын арасында сакталып келген. Кыргыздардын ичинде исламга чейин, ислам тараганга чейин жанагы теңирчилик, тенгрианство деп сүрөттө умаяны жана асманга сыйынган кыргыздардын бул жердеги сүрөт менен көрсөтүүгө аракеттенди. Теңирчилик жана шаманчылык, шаманизм дейт. Шаманчылык баягы күчтүү болуп келгенде, шаманчылык дегенде, шаманизм деген сөз бул баягы эбен тилинен котулганда делөөрүгөн адам. Ал жерде шаманизмдин бир чагылдырган бир сүрөттү да жерге койдук. Шаманчылык кыргыздардын арасында күчтүү болгондо, Кыргызстандын аймагына исламдын таралышы баарыбызга белгилүү. Ислам дини 7-кылымда Арайга жарым аралында пайда болгон. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири ошол биздин пайгамбарыбыз Мухаммед пайгамбар 7-кылымда Арайда ислам дини пайда болуп, анан баягы араб халифаты, араб мамлекети түзүлүп, алардын негизги максаты ушул ислам динин жайылтуу болгондо, ошол сыяктуу эле Кыргызстандын аймагында ислам 9-12 кылымдарда кеңири тарай баштаган. Кыргыздарды мусулмандаштыруу жөнүндөгү тарыхый маалыматтар 16-кылымга таандык. Ошол Тарих-и Рашиди Мажму ат-Таварих Зи ал-Кулуб жана башка араб тилинде жазылган эмгектерде кездешет да бул Кыргызстандын мусулмандаштыруу жөнүндө тарыхый маалыматтар. Осман түрктөрүнөн чыккан Сейфи 16-кылымда кыргыздарды мусулман да, капыр да болгон эмес деп жазган. Мына ушундай маалыматтар бар да. Махмуд ибн Вели 17-кылымда. Махмуд ибн Вели 17-кылымда кыргыздарды капырлар деп атап, алар өлкөгө өзбектердин келиши менен мусулман болуп калышы ыктымал деген бир пикирин айткан да. 17-кылымда Темир тоолук кыргыздарга жуңгарлардын бир катар кол салууларынын мезгилинде кыргыздардын бир бөлүгү мусулман калкы жашаган Фергана өрөөнүнө жана ага жакын жайгашкан тоолуу райондорго оошуп отурукташышына байланыштуу мусулман дини кыргыздарга кеңири тарала баштаган да. Жуңгар хандыгы кулагандан кийин кыргыздар мурдагы жашаган жерлерине кайтып келиши менен мусулмандашуу процесси кайрадан солгундаган. Бул ошол кездеги тарыхый маалыматтар ушундай деп айтылат. Кыргыздардын арасында ислам дининин кеңири тарашыОреки Кокон хандыгынын учурунда өтө активдүү болгондо, анткени динди таратуу Кокон мамлекет башчыларынын, Кокон башкаруучуларынын саясатынын бир бөлүгү болгондо, башкача айтканда ошондо Кокон даватчылар, азыркы бизге да кирип атпайбы, даватчы, миссионерлер баягы динди таратуучулар
ошол Кокон хандыгынын атайын бир бөлүгү саясаты болгондуктан ушул даватчылар атайын динди таратууга талап атканышканда Кыргызстан аймагындагы стратегиялык мааниси бар жайларда чептер курулуп, мечиттер салынып, кокондук молдолор мечиттерди тейлей баштаганда, бирок кыргыздардын диний турмушунда мечиттин ролу чектелген абалда болгон. Буга анткени буга мечиттер көбүнчө чеп ичинде курулуп, ал эми кыргыздар болсо чептен оолагыраак баягы тышта көчүп, жүрүүгө аракет кылышкандыктан бул мечиттер кыргыздарга өтө таасир бере алган эмес да. Ошого карабастан 19-жылымда кыргыздар бул исламдын маңызын терең түшүнбөсө дагы исламдын негизги ырым-жырымдарын өздөштүрө башташканда, Кыргыз коомунун исламдык башаты жөнүндө 16-кылымдын башында жазылган жанагы Мажму ат-Таварих жазылып кеткен да кеңири. Манас эпосунан исламдан тышкары буддизм, Манас эпосунда баарыбыз окуганбыз. Манас эпосунда исламдан тышкары буддизм, христиан диндери жөнүндө бир аз болсо дагы маалыматтар бар да. Өзгөчө жанагы кош ойдун башынан өткөргөндөрү жөнүндө айтылганда, бут же буткана деген терминдер кездешет да. Буткана деген бул ошол бутпарас динин туткандардын табынган жайы болгон да. Эпостун саптары, жазуу эстеликтеринде берилген идол жөнүндөгү маалыматтарды дагы бекемдейт да. Анда алтын идол жөнүндө айтылат. Мисалы, кыргыздарда буддизм же анын көрүнүштөрү белгилүү болгондугун Манас эпосундагы башкы терминдер дагы айгинелеп турат да. Мисалы, буддизмге тиешелүү буркан, лайлама, лаанат, маанат, кут жана башкалар да. Ал эми Манас эпосунда христиан дини жөнүндө бир аз да болсо маалыматтар берилген да. Бул динге тиешелүү эстеликтер Бишкекке жакын жерлерде көбүрөөк табылган да. Мына азыркы убактагы Кыргызстандагы ислам динин абалына таяна турган болсок, Кыргызстанда азыркы убакта бизде дагы баягы кыргыздардын өзүбүздү канчалык исламдын ырым-жырымдарын аткарып баягы мусулман деп атабайлык, көпчүлүк убактарда биз баягы эски диндин калдыктарын көбүрөөк колдонуп келе жатабыз да. Мисалы, кыргыздардын арасында азыркы убакта эски диндин калдыктары көп. Мисалы, элдин арасында мындай көп эле колдонуп түшөт турмуш тиричиликте. Мисалы, жана аластоо, жерге сууга тайып атышат, мына камчы карап муздашып, мындай жазында мисалы үрөлүп сепкенден кийин баягы экөө теңирге жалынышып, ар кандай ырым-жырымдар жасап, арча төтөтүп атышат. Мисалы, түлөө өткөрүп атышат, мисалы, мазарларга барып атышат. Мына ушунун баары баягы өзүбүздүн Кыргызстанда канчалык ислам дини деп өзүбүздү мусулман атаганыбыз менен баягы болсо дагы эски диндин калдыктары биздин турмушубузда дагы эле кездешүүдө да. Бул сөзсүз түрдө баягы шаманчылык, ошол теңирчилик бул кыргыздардын канына сиңгендигин айгинелеп турат да. Андан тышкары дагы ошол Кыргызстандын азыркы турмушуна карап турган болсок, диний жаатта да Кыргызстандын турмушунда өтө бир опуталдуу нерселер дагы көрүнүп калып атат да. Мисалы, жана ар кандай реакционный багыттагы бир диний агымдардын пайда болушу, же болбосо бир жанагы диний секталардын пайда болушу, бул дагы ошол кыргыз коомчулугун бир топ мындай түшүнбөстүктөргө алып келеби да. Ошондуктан кийинки могу келечек жаштар ошол дин тармагын, дин багытында мындай туура бир кабыл багытты тандап алып,
ошол диндик көз карашыбызды, диндик жактан болгон маданиятыбызды көрсөтүп, көбүрөөк билим алууга жана ошол диндин негизинде тарбиялоого дагы чоң өзүбүздү ошол жака бурсак да көңүлүбүздү. Ошондой биздин мамлекетте диний жактан, хотя биздин конституцияда жазылып турат баягы Кыргызстан динге негизделбеген мамлекет деп. Мына ошого карабастан, мына ошого байланып, ошондон улам бизде жанагындай ар кандай диний багыттардын көптүлүгү